Мына тугандар дагы маалымат берип атат. Гүлмира эже. Кандай дейсиз кана? Дарыбыз түйгөндө, биринчи мынанча болуп түйгөндө, аларды биринчисин полный жулуп чыгасың. Жулуп чыккандан кийин, андан кийинкиси уже чоң мөмө берет. Аны жулбасаң бүт майда болуп мөмөлөрүң дарбызаң майда болуп калат. Анан да жаткызып чыгыш керек экен, да? Тарайсың, Тарайт да айтабан, тарап чыгасың, палак эметкенде палактарына каса коюп, Палягы кайсыл? жаткырып чыгат да дарбыз. Ошон паляктап чыккандан кийин узарат да. Узарганда уже жалбырагын кесе коюп, могу жака тарайсың. Дагы машакаты көп экен, тугандар. Мен тиги ойлоп аткам да, болду азыр. Септирип эленден кийин ошо ойдон өзү каалагандай өсөт болуш керек деп атсам, аны дагы көрүң ыкташ керек экен. Дарбызың болбой калат анда. Расходуңду актабай каласың. Расход да көп кирип атат. Сен ошо дүнгандардан дагы бир сурасаң да, биринчи түйгөнүн жулунабы десең, жулунат дейт. Жулунат биринчи мончо болуп түйөт. Аралыктарындагы биз жакын отуруп койгон экенбиз да аркы жаккачы. Вот ошо 1 метрден болуш керек экен аралыктарчы тугандар. Негизи 1 метр эмес, 70 сантиметр. Анан азыр сага мен 1 метрден кылып атам, мен азыр 1 метрден кылып отургузуп атам аралыктарын. Бирок мындай бизде эме болуп атат да, шахматный. Бияка мынтип кетип атат да. Канча алыс кылсаң, ошончо дарбызың жакшы болот. Анан жана жакын болуп калса, бири-бири менен сыгышып калат дагы, анан мөмө. Көлөкөдө болуш керек турбайбы? Ооба, чөптөрүн кийин тийбейсиң. Чөптөрдүн ичинде калат дарбыздар. Потому что чөп болбосо дарбыздын үстү күйүп кетет. Жана аппак дарбызды алганда деле жап-жаш болуп, бир чекеси сары болуп калат да, ошо күнгө күйүп калат. Кыскасы дагы иш көп экен. Мен болду эми силерге анда барып тамагыңарды жасап берейин. Эжелердин суранычы менен дым намаз жасап бергентим. Көрдүңөр, уже башкача технология менен кетип атат булар. Тиги чубук менен эметип атат, тиги болсо салып атат, үчүнчүсү болсо көмүп атат. Уже бул бияктан да булар опыт жасап атат да. Үйрөнүшүпчү. Дагы методикаларды кандай ыкмалар менен да сепсек болот деп. Кыскасы тала испытанияга берилди да. Булар да өз билгенин кылып атат. Кыскасы баары жакшы болуп атат.